Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 22 май 20-жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Адаттагыдай эле ошо бир сутка ичинде бейтапканалардан чыгып кеткен адамдардын саны 20 болду. Бишкек шаарынан 9 бейтап, Нарын областынан 7 бейтап, Жалал Абад областынан 2 бейтап, Баткен областынан 1 жана Үскөл областынан 1 бейтап ооруканадан айыгып чыгып, лабораториялык анализдери отрицательный деп үйлөрүнө кетишти. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күнгө 949 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда бир сутка ичинде 2714 лабораториялык материал келип лабораторияларга түшкөн. Ошонун 2207си толугу менен иштелип чыкты. Ошол лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы менен деген ушу өткөн суткада COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталган 37 учуру дагы табылып каттоого алынды. Бишкек шаарынан 6 учур табылды. Нарын областында 21 учур табылып атат. Ош областында 6 учур жана Солилецтен келгендерден дагы лабораториялык иштер жүрүп, дагы бир учуру чыкты. Санкт-Петербургдан келген дагы биздин жарандарыбыз бар билесиздер. Алардын арасынан дагы ошо текшерүүдө дагы 3 учур катталып атат. Бүгүн 22 майга карата Кыргызстанда дагы 37 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы бейтаптар Бишкек шаарында, Нарын, Ош жана Чүй облустарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1350 адамга жетти. Акыркы суткада 20 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 6 адам, плюс Санкт-Петербургтан келген 3 адам, Чүй облусунда 1 адам, Солилецтен келген, Нарын облусунда 21 адам, Ош облусунда 6 адам. Булак Баракелди. Бир сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 20 бейтап. Бишкек шаары 9, Нарын облусу 7, Жалал Абад облусу 2, Баткен облусу 1, Үскөл 1. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 949 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирусту жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаары 2, Нарын шаары 1. Ал эми стационарлардан 1 медкызматкер сакайып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 273 учур катталды. Алардын ичинен 224 медкызматкер стационарлардан айыгып чыкты. Кыргызстанда бүгүнкү күндө жалпысынан 1350 COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталган учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад областында 155, Ош областында 203 болду, Ош шаарында 132, Чүй областында 108, Бишкек шаарында 348, Баткен областында 25, Нарын областында 242, Үскөл областында 14, Солилецтен келгендердин арасынан табылган учурлар 105ке барды. Санкт-Петербургтан 18 биздин жаран ошол жугузуп алгандыгы белгилүү болду. Жалпы республика боюнча ошол лабораториялык тастыктоолорго токтолуп кетсек, 93802 лаборатордук материал келип, 93295 толугу менен иштелип чыгып, мына бүгүнкү 1350 учуру тең ушул лабораториялык жол менен изилдөөнүн негизинде бүгүнкү күнү мына такталып отурат. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда жаткан бейтаптардын саны 387 болду. Оор абалдагысы бүгүнкү күнү 11, 4 жандандыруу бөлүмүндө туруп атат. Орточо оор абалда 48 бейтап болуп атат. Канааттандырарлык жана клиникасы жок абалда турганы 328, чыгарылганы 949, каза болгондор 14.
Бүгүнкү күндө 6600 адам бүгүнкү күнү жанагы байланышта болгон деп, контактный деп бүгүнкү күнү медициналык көзөмөлдө жана үй карантин шартында кармалып жатат. Республика боюнча дагы обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2150-нү түздү. Бүгүнкү күндө ошол медициналык көзөмөлдөн чыгарылган өткөн суткада 2986-сы чыгарылды. Бул үй карантин жана 14 күндүк мөөнөт өтүп, лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы отрицательный деп ошолор чыгарылды. Бүгүнкү күндө мына 2650-сү тыкыр медициналык көзөмөлдө туруп аткандыгы мына айтыла кетет. Экинчиден, бүгүн дагы бир маселеге токтоло кетсем деп турам. Анткени деген ушул күндөн күнгө көрүп атасыздар, улам лабораториялык тастыктоо менен такталган учурлар дагы эле туруп атат. 48, 35, 30 деп. Ошонун дагы бир себептерине токтоло кетсек, анткени ушу бир көңүлгө албай коюп атабыз. Контакт болгон адамдардын саны өтө көп болуп, бүгүнкү күнү деген мындай чебердей турган шарттарды жасабай коюп жатабыз. Ошого дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү бурат элем. Анткени жанакындай оорунун белгиси билинбей же болбосо өтө катуу түрүндө эмес болгондо ошол контакт болуп, вирус адамдардын бири-бирине деген жугуп калган учурлары мындай дагы эле көп байкалып атат. Анткени ушул кандайдыр бир дистанция сактаганды, ошо аралык сактаганды деген жакшы ушу көңүл бурбай коюп атабыз. Мына ошол контактылар боюнча айта кетели. Мына мисал катары алып көрсөк, Нарын областында деген ушул атайын бир кызматта иштеген бир жараныбыз ошол башка районго барып, Актала районуна барып, ошол жерден бир өзүнүн кызматтык иши боюнча барган. Ошол жерден мына контакт болуп, ал жерден дагы бир топ адам ошол жерден мына жугузуп алгандыгы туруп атат. Анткени мына өзгөчө коркунучтуусу ушул жаш өтүп калган адамдар болуп атат. Мына Акталада 74 жаштагы балдарга жугузуп атат. Ал жерден школьниктер, мектеп окуучулары жугузуп алып атат да. Ошо бир киши барып, ошол жерден мына бир топ кишиге жугузуп коюп атат. Анткени такырында көңүлгө албай, же бул башка жакта болуп атат деген сезимдерде болгон негизи туура эмес. Ошол гигиеналык шарттарды сактап, ошо бири-бирибизден кичине социалдык дистанцияны кармап, боореке аралыктарыбызды сактап, ошондой кылсак, бир топ жугузуп алган учурлар деген болбойт эле деп эсептейм. Мына айтып кетсек, аябай көп контактыны мына цифрага да токтоло кетели. Бишкек шаарынан 348 болуп отурат. Ошол деген ичинен 52си деген завоз болгондо, биринчи завоз болуп, ошолордун контактлары мына 727 кишиге жетип атат. Мына ушулардын баарын тең лабораториялык тастыктоо менен иликтөөнүн жыйынтыгында табылып чыгып, баарын лаборатория менен текшерип келип атабыз. Ошонун ичинен 307си жанакындай медициналык көзөмөлдөн чыгарылып, бирок 124-ü дагы эле мына ошол контакт катары деген биздин көзөмөлдө туруп атат. Чүй областынан 25 завоз болду эле, 108 подтвержденныйга чейин барды. Ошол 808 мына контакт болгон адамдар болуп атат да. Мына Ош шаарына алсак 132 учуру бар, 10 завоз болгон. Ошонун ичинен 1153 киши контакт болуп, ушу көзөмөлгө алынып, ошонун баарына лабораториялык жол менен жанакында тастыктоо жүргүзүп, мына көзөмөлдө алып атабыз. Бүгүнкү күнү мына 840 адам ушул Ош шаарында медициналык көзөмөлдө дагы эле туруп атат. Ош областы боюнча 120 жанакындай тыштан келген учурлары болгон, завозной случай. 1244 адамна бүгүнкү күнү контакт катары көзөмөлгө алынды эле. Мына Нарын областын алсак, 3 эле завозной случай болгон. Бүгүнкү күнү ал жерде 242 лабораториялык тастыкталган учуру катталып, 1565 киши контакт болуп отурат. Мына ошонун баарын тең мамтеп лаборатория менен текшерип,
бүгүнкү күнү 746 киши ошол жерде көзөмөлгө туруп атат. Бул эмне деген цифралар? Бул деген жанакындай өтө бирибизди жакын алып жүрүп атабыз, дистанция сакталбай, ошо контакт учурунда деген ошо жугузуп алган тобокелчилик өтө бийик болуп, мындай дагы ар бирибизден талап кылына турган нерсе бар. Ар бирибиз ушуну көңүлгө албасак, мына морекиндей учурлар токтобой атканын өзүңүздөр дагы бир жолу байкап атасыздар. Ошого дагы мен сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир буруп койгум келип атат. Ушул кичине бир аз аралыгыбызды алыстап кармабасак, балдарды дагы ошого үндөп үйрөтпөсөк, мына морекиндей контактлардын саны деген көбөйүп, ушу бүгүнкү күнү деген ушул бир кандайдыр бир эпидемиологиялык бир туура эмес абалды түзүп коюп атат. Буга дагы бир жолу ушу көңүл бурсаңыздар, араңыздарды кичине алысыраак сактап, гигиена шарттарын баарын толуктасак, анткени мына көп объекттер да ишке киришип атат. Бүгүнкү күнү деген баягыдай штатный режимге өтүп, жандандырылып, ишкерлер ишке кирип атат. Ошол эле себептен мына биз баардык жарандар ушундай тартипти сактап, ошо аралыкты сактап, коомдук жерлерге барганда дагы мына өзүбүздү өзүбүз сактабасак, контакттар көбөйүп, бул контактлардын аягын үзүш керек. Ошого сиздердин дагы бир туура мамилеңиздер, туура көңүлүңүздөр бүгүнкү күнү керек болуп турган учур, ошого бир сиздерди дагы бир үндөп чакырып кетет элем. Рахмат, Нурболот Төлөш. Ошондо эмес суроолорго өтсөк, улуттук онкология борборунда дагы тастыкталган учурлар катталдыбы жана буга чейин чыккан 14 адам кантип ооруну жуктуруп алган? Бул жерде маалымат келген 11-майда Панфилов районунда ооруп калган бир ошол жерде жараныбыз келген. Кийин ошо сурамжылоо убагында эпидемиологиялык жанакы иликтөөнүн негизинде ошо маалымат алынган. Ошол 28 апрелден 4 майга чейин ошол жараныбыз деген ошо биздин улуттук онко борбордо деген өзүнүн небереси менен ошол жерде дарыланып чыгып кетишкен. Мына 11-ден баштап ушул оорунун белгилери чыгып, ошол жергиликтүү медицина мекемесине барып кайрылып, ошондон маалымат келип түшкөндөн баштап бул онко борборубузда деген баягы эпидемияга каршы иштердин баары уюшулуп чыкты. Бүгүнкү күндө ошол жерде 120 кызматкерди толугу менен лабораториялык жол менен карап чыгып, 14-нөн деген ошол күнү жанакындай лабораториялык тастыктоо менен аныкталган, жугузуп алган адамдар чыгып атат. Мунун ичинен ушу ал жерде иштеген кызматкерлер да бар, медициналык кызматкерлер, пациенттер бар, 9 ошол жердеги бала и жанакындай аны багып аткан энелеринен 3-өөнөн ушу коронавирус табылып, ал жерден тезинен ошол саламаттык сактоо министрлигинин буйругу чыгып, ошол жерде жанакындай шарттуу түрдө дарылоосу уюштурулду. Анткени жакы ооруп ошол балдар бөлүмүндө жаткан балдар болсо, ал жерден атайын дарылоону өтүп атышкан болчу. Буларды баягы инфекционный больницага которгонго деген эч мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн булардын коронавирус оорусунун белгилери байкалган жок. Ошон үчүн ошол жерден атайын биринчи этажда толугу менен атайын стационар ачылып, ошол жерде коронавируска да каршы өзүнүн негизги оорусуна каршы дарылоону улантып, экинчи этажга ал жерде жанагы лабораториялык жыйынтыктары отрицательный дегендерге өзүнчө которуп чыгып, өзүнчө кармап атабыз. Бүгүнкү күнү персоналдын баары ошол жерге казармени положенияга круглосуточный режимге өткөзүлүп, ал жерде толук иштерди жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө
толугу менен ошол онко борбордун кызматкерлеринин арасынан да ошо лабораториялык изилдөөлөрдү улантып, жанакындай источник инфекции болуп калбасын деп толугу менен ошо эпидемиологиялык иликтөөлөр дагы, лабораториялык тастыктоолор дагы бүгүнкү күнү жүрүп атат. Бүгүнкү күндө эпидемиялык абал ал жерде толук көзөмөлдө болуп атат. Иштерди, алдын ала иштерди ал жерден жүргүзүп аткан учурубуз азыр. Рахмат. Күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын арасында бүгүнкү күндө канча кызматкер коронавирус жуктуруп алган жана алардын ичинен канчасы айыгып чыкты республика боюнча? Мына күч структураларынын ичинде арасынан 82 лабораториялык тастыктоо менен аныкталган учуру катталган. Булардын бүгүнкү күнү 33 айыгып чыгып кетишти. 49 болсо бүгүнкү күнү дагы ошол дарылоо мекемелеринде көзөмөлдө дарыланып аткан учуру. Рахмат. Кечээ эле маалым болгондой, мэрия деген спорт залдарды, жанагы машыгуучу залдарды 25-майдан баштап иштөөгө уруксат берди. Ошол эле учурда суроо жаралып жатат. Спорт залдарда санитардык эрежелер, социалдык аралык кандай тартипте сакталышы керек? Бул жерде да атайы ар бир жанакы экономикалык өзүнүн ишмердүүлүгүн жандандырып аткан объекттердин баарына санитардык эпидемиологиялык убактылуу баягы талаптар коюлган. Ошого жараша деген биз талаптарды коюп ошо текшерүүлөрдү алып атабыз. Мына бүгүнкү күндө ошо спорт залды алып көрсөк, жанакында күрөшө турган же болбосо единоборство болобу башкасы буга деген мындай азырынча уруксат берүүгө кичине эртерээк. Анткени өтө тыгыз контакт болуп калса же болбосо жанакында подвалда же жабык пространствода болгон жабык залдарга биз пока уруксат бере албайбыз. Эгерде ачык эмеде турган болсо, ачык жерлерде жанакындай машыгуулар жүрө турган болсо, аралыктык сактала турган болсо, толук дезинфекциялык шарттарды аткарыла турган ошол жердеги объектлер гана уруксат алышат бул этапта. Рахмат. И этот же вопрос хотела бы задать на русском языке. Насчет спортзалов люди спрашивают, как там должны соблюдать санитарные правила. Санитарные правила, они там четко прописаны, и для всех субъектов, объектов, которые возобновляют свою экономическую деятельность, они разработаны и они утверждены правительством, поэтому неукоснительное соблюдение этих правил и требований мы будем требовать, проводятся рейды, и необходимо их строго соблюдать. Это установление дезинфекционного режима там, потому что после каждого такого сеанса там нужно проводить эти мероприятия, режим проветривания, режим влажной уборки. Все это прописано в этих правилах, требованиях. Кроме того, жесткий контроль за своим персоналом, который обслуживает эти объекты. Это проведение термометрии, масочный режим, опросные, медицинское наблюдение. И особенно это в части, если есть тренажеры, все остальное, это должно быть, если индивидуальное, то есть, будет разрешение. Если же это будут очень тесные контакты и там, где невозможно соблюсти все эти требования, эти объекты пока будут воздерживаться. Если это закрытое пространство, закрытые подвальные помещения, то, естественно, эти разрешения пока для этих залов пока нет. Если это на открытом воздухе, в открытых пространствах, если достаточно места для тех, кто пришел и пользуется услугами этих заведений, и есть все возможности для соблюдения санитарных правил, то они получат это разрешение. В случаях отсутствия условий или же невозможности выполнения санитарных правил, то, естественно, разрешения на функционирование этих объектов не будет. Спасибо. И следующий вопрос. Действительно ли брат депутата Жогорку Кеңеш Нурбека Тотонова заболел коронавирусом? Вы знаете, насчет брата не знаю, но гражданин Тотонов прошел через санитарно-карантинный пункт, у него были забраны анализы, и по алгоритму он
был на большегрузном автомобиле, и он до Токтагульского района доехал. Результаты ПЦР были получены, переданы по месту жительства нашим организациям здравоохранения, которые взяли его на лечение. На сегодня у него было 26 контактных, это среди родственников, друзей. Все они обследованы лабораторно и находятся под домашним карантином. Состояние пациента не вызывает никаких проблем, потому что клиники нет, бессимптомное течение, он находится на курсе лечения и под медицинским наблюдением. То есть коронавирус у него подтвердился, да? Да, лабораторно ПЦР выявлен. Мы передали по месту жительства, и все мероприятия там проводятся. Спасибо. И последний вопрос. Могут ли сдать тесты на наличие коронавируса в лаборатории частные лица? Допустим, если владелец какого-либо предприятия или частной организации хочет проверить всех своих сотрудников, прежде чем те будут контактировать с клиентами, работать с клиентами, или же можно вызвать для экспресс-тестов мобильную бригаду хотя бы платно? Да, действительно, такая возможность на сегодня есть. Это было предусмотрено с самого начала. Есть частная лаборатория, которая совместно с государственной лабораторией пришла на помощь. Она на сегодня, эта лаборатория провела уже 3500 бесплатных тестирований для наших групп риска. Эти группы риска определяются Министерством здравоохранения. Мы направляем туда. Вот на сегодня проводим скрининговые исследования среди медицинских работников города Бишкек. Вот, среди наших стационаров, среди центров семейной медицины, они по графику идут на обследование. И там предусмотрена возможность для обращения граждан или же вот организации объектов, которые хотели бы провести исследования среди своих сотрудников. Это лаборатория, вот, в народе ее говорят, лаборатория Банецкого. Это общество Intelmed, и на их базе можно вот это договориться и прийти и провести обследование. Есть возможность вызова той группы забора материала, которую также эта лаборатория может предоставить. Что можете поискать на сайтах, там зарегистрироваться, вызвать консультанта, получить необходимые рекомендации и организовать эти лабораторные тестирования.